элди мындай баатырлык менен эмес, акыл менен башкарыптыр да. Манаптарды булар тиран деп атаганда валихановдор. Мына бул манап болуп калды деп эл оозуна айтылып жүрүп эле манапатка конуп калганбы? Эгер байлыкты топтоп материалдык жакка умтулса, анда бул манап болбой калган да. Манаптар булар кыргыз элинин элитасы болот. Бай манап деген түшүнүк колониялык дöwүрдө анан ушу советтик мезгилде пайда болгон уруунун башкаруучусу болгон, саясий бийлик ошолордо болгон. Анан соттук бийликти да аткарган орустар келгенден баштап. Ошонун айынан манапчылык дагы өзүнүн этикасына тайып баштаган. Калысыздык, адилетсиздик башталган. Анан ошол себептен бул манаптар өздөрүнүн бийлигин жоготуп койбош үчүн орустар менен баягындай жана коррупционный иштер да башталган да. Россия империясы бизге келгенден кийин манаптар каршы чыктыбы Россия империясына кошулууга, же алар менен бир алака түзүп кеттиби? Саламатсыздарбы, урматтуу Эсимде подкастынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сөз кыла турчу тема бул манаптык темасы. Манап деген ким? Манаптык институт качан пайда болгон? Бул эмне болгон институт болгон? Анткени баарыбызга белгилүү эле ушул манапчылык дегенде же манап дегенде совет тарыхнамасында бизге бир каракчылай көрсөтүлүп калган. Бүгүн ушул чынында эле манап ким болгон жөнүндө сөз кылабыз. Бүгүн бизде конокто Илимдер академиясынын тарых институтунун илимий кызматкери Бакыт Султаналиев, тарыхчы. Бакыт ага рахмат бүгүн биздин чакыруубузду кабыл алып келип бергениңизге. Алгачкы эле суроом болсун, ошо манап деген ким? Ошондон баштайлычы. Анткени биз мектептерде окуганда деле, кийинде эле ата энебиз урушканда деле бир манапты жаман бир каракчы катары, бир жектөөчү катары көрсөтөт. Чынында тарыхта ким болгон, качан пайда болгон, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Сиздерге чоң рахмат ушундай мүмкүнчүлүк түзүп чакырып атканыңыздарга. Бул кыргыз коомунда кыргыз коомунун салттык башкаруусунда манапчылык институту деген болгон, манапчылык деген түшүнүк болгон. Анан бул түшүнүк ушул Россия империясына биз курамына кошулгандан баштап буга каршы ошо биздин салттуу башкаруу бузулуп, анан ошо колониялык саясаттын күчөшү менен ушул систематикалык түрдө куугунтук алып баштаган да, ошо манапчылыкты, ошо манаптардын өздөрүн. Анан ошол барып отуруп совет бийлигинин мезгилинде толугу менен таптакыр жок кылган да. Манапчылык, манаптар булар кыргыз элинин элитасы болгон, салттык башкаруусундагы. Бул бай манап деген түшүнүк ушу колониялык дöwүрдө анан ушу советтик мезгилде пайда болгон түшүнүк да. Бай башка, манап башка болгон. Мисалы ушу изилдөөчү 1920 жылдардын башындагы изилдөөчү Кушнер бай менен манапты өзүнчө бөлүп көрсөткөн. Манап бул манаптын байдан айырмасы, бул манаптын саясий бийлигинин болгону деп айтат. Мынтип айтат, толугу менен айтсак, манаптын бийлигинин 1/10 бөлүгүнө да бай ээ эмес дейт. Кыргыздардын ичинде көптөгөн байлар болгон. Ошол көптөгөн байларды кедейлигине карабастан манаптар баш ийдирген дейт. Ошо баш ийип турушкан дейт да. Демек ошо манаптын байдан айырмасы өзүнүн саясий бийлигинин болгону менен да. Анан негизги кыргыздын салттык коомунда манаптар уруунун башкаруучусу болгон, саясий бийлик ошолордо болгон. Анан соттук бийликти да аткарган. Андан тышкары ушул коомдун моралдык багытын да көрсөткөн да. Бул жанагы өзүнүн жанына жалаң өнөрпөс адамдарды жанына ала жүргөн, мисалы манасчыларды, ырчыларды, чоорчуларды, ушулдун баары тең эле маданият да. Ошолорго камкордук кылган, ошолорду камсыз кылган, материалдык жактан камсыз кылып ээрчитип жүргөн. Мисалы атактуу манап
Байтик Канай уулу өзүнүн жанына дайыма балгооз манасчы атабызды жанына дайым ээрчитип жүргөн. Мындай нерсени мисал кылсак миңдеп саналат да. Эми ошол эле мезгилде манаптар ушул кыргыздардын жана Ооз-эки тарыхы санжырандагы муундан муунга өткөрүп кетишкен. Булар өздөрүнүн санжырасын жаздыртып, анан ошону өзүнүн уруусунун идеологиясы да катары колдонушкан да. Ооз-эки тарыхты дагы жаздырып кетишкен. Мисалы, Белек Солтоноевдун маалыматында Ормохан өзүнүн жоопнама деген өзүнүн санжырасын жаздырган. Тилекке каршы бизге чейин сакталбай калган. Бирок мындай жазмалар ар бир манап өзүндөй ушундай санжыраларды жаздырып түшкөн да өздөрүнүн. Анан булар мындан тышкары элдин ушу элди дагы руханий камкордукка да алган да. Булар айрыкча колониялык мезгилде элге билим берүү жагын, молдолорду жанагындай жадидизм кыймылын колдоп, анан молдолорду чакырып келип агартуу иштерине жүргүзүшкөн да элдин. Демек биз ушул манаптарды көчмөндөрдүн бир кандайдыр бир деңгээлде ушу этно интеллигенциясы деп айтсак да болот да. Булар ушу коомдун моралдык багытын көрсөтүп турган да. Булар ошону элди, ошол элдин аң сезимин жетектеп турган да, ушул интеллектуалдык бир катмары болгон кыргыздын. Бактыбек, ушул манапчылык институттун келип чыгышын, башатын айтып берсеңиз, бул кайсы кылымдарда пайда болгон институт, кайсы институттун ордуна пайда болду бул манапчылык? Деги эле келип чыгышынын тарыхын айтып берсеңиз. Негизи манапчылыктын келип чыгышын биз элдик Ооз-эки санжыраларда айтылат. Анан колониялык мезгилде ушу кыйыр түрүндө жазылып калган, ушу колониялык чиновниктердин отчетторунда, документтеринде кыйыр түрүндө жазылып калган маалыматтар кездешет да. Биринчиден бул манапчылык жөнүндө жазмага түшүп калган биринчи Валихановдордон башталган. Валихановдор булар кыргыз коомунун баягы орустар, орус саякатчылары, орус аскер кызматкерлери жаңыдан келип кыргыз коомуна байланыш жаңыдан түзүлүп, жаңыдан изилдеп баштаганда булар түшүнбөстүктөн манаптарды булар тиран деп атаган да Валихановдор. Бирок эми мындай сыртынан караганда эле чын эле манаптар саясий бийлик аларда болсо, сот бийлиги аларда болсо, ушул баардык уйгарым укуктар анда болсо аны алар мындай тиран деп ойлошкон да. Бирок ошол эле колониялык мезгилде чиновниктердин айтымында ошол эле мезгилде алар ар бир ушунчалык жоопкерчиликти алганына карабастан ошо өзүнүн карамагындагы ар бир адамга жооп берген. Ушундай чоң жоопкерчиликти алганына карабастан, мисалы, ошол ар бир букарасынын материалдык жактан да камсыздоого милдеттүү болгон. Мисалы, башка жака жортуулукка чыгып келсе, ошол олжону келип өзүнүн букараларына бөлүштүрүп берген, өзүнүн адамдарына. Анан манапта байлык болгон эмес. Манапчылыктын этикасында байлык топтогон эмес. Эгер байлыкты топтоп материалдык жакка умтулса, анда бул манап болбой калган да. Элдин көзүндө ошондой көз караш калыптанган да кыргыздардын ичинде. Анан манап өзү ошол жалаң гана ошо коомдук иштери менен алек болуш керек болгон, кара жумуш кылбаган. Бул биринчи ушу манапчылык институту пайда болгондо Белек Солтоноевдун айтымында 17-кылымда жашаган Манап бийден башталат деп айтылат да. Манап бий ушул Манап бийдин атынан манапчылык тараган деп айтылат. Манап бий санжыраларда айтылат, төрөлгөндө эле манап өзү төрөлгөндө эле дөөлөстүн баласы болуптур. Анын Токо Жантай деген бир туугандары болуптур.
Анан төрөлгөндөн кийин кичинекей чагында эле аябай тыкан таза ушундай жүргөн бала болгон дейт да. Өзү таза, тамак ичкен этикасы дагы бар, ушундай бир маданияттуу адам болуптур да. Анан ал чоңойгондо элди мындай баатырлык менен эмес, акыл менен башкарыптыр да. Акыл менен башкарып, элдерге ушул салык реформасын жүргүзүп, ортого салык чогултуп, анан ошол муктаждыктарга берип, чет жерден конокторду тартып келгенде өзүнчө боз үйгө киргизип отургузуп, боз үйдүн ичин жазалгалап, ошону кара жумуш жасабастан ушул коомдук иштер менен гана алек болуптур да. Анан бул манап бейбечараларга камкор болуп, качкын бозгундарга камкор болуп, ошонун баарын баягы элди калыстык менен, адилеттүүлүк менен башкарган үчүн ушул манапчылык түшүнүгү башка урууларга да тарай баштаган дейт да. Ошого мындайча айтканда, ошого туура башташкан да манап бийди. Ошондон баштап Кыргызстандын көбүнчө ушу түндүк аймактарына манапчылык институту ушу тараган дейт да. Бейформалдуу, негизи кыргыздарды бийлер башкарып келген да. Бий институту болгон. Ал ушу бийлер менен катар эле ушундай манапчылык пайда болгон. Ошол манапчылыкка туурап, ошо манаптай болобуз деп отуруп, анан акыры ушул бий институтун, манапчылык институту сүрүп чыккан да. Кыргыздардын салттуу коомунда бул боюнча окумуштуулар айтат, Абрамзон, этнограф Абрамзон окумуштуу 19-кылдын башында манапчылык толугу менен ушул бийлер институтун сүрүп чыккан деп айтат. Буга окумуштуу Темир Асанов да кошулат. Ушу 19-кылдын башында толугу менен сүрүп чыккан деп айтылат. Ушу сарбагыштардын манап бийден баштап, сарбагыштардан чыккан манап дөөлөстүн уулу манап бийден баштап ушул бардык ушул коңшу урууларга тараган деп айтылат да. Ушул манапчылык институту бий институту менен эле параллелдүү кандай функцияларды аткарганын жана айтып атпайсызбы, калыс болгон деп. Алар соттук, казы функцияларын дагы өзүнө чогуу алып жүрүшкөнбү? Анан аларды ким шайлаган? Же өзүлөрү эле элдер мына бул манап болуп калды деп эл оозуна айтылып жүрүп эле манапатка конуп калганбы? Манапчылыктын негизги функциялары мен айтып кеттим, эл башкарган. Анан соттук бийлиги, сотто болгон. Анан жортуулдарды баштаган. Бул аскердик жетекчи болгон. Анан элдик жыйналыштарда жетекчилик ролду аткарган. Элдик жыйналыштарда топ деп коебуз кыргызда. Топту башкарган. Анан топто ошо аксакалдар менен, уруула аксакалдар менен кеңешип, анан чечкен да. Анан манапчылыкты ошо мен айтпадым, манапчылык институту бий институтун сүрүп чыккан деп. Бий институту мындай соттук эле милдетти аткарып калган да. Мурункудай урууну башкарбай калган. Бул манапчылык институтун 19-кылымдын 40-жылдары Ормон хандын хандыгы түзүлгөн, Кыргыз хандыгы түзүлгөндө, ошондо муну манапчылыкты бир административдик бирдик катары бекиткен да өзүнүн хандыгында. Ар бир урууну манаптар башкарган, чоң манаптар. Чоң манаптар биригип келип туруп ханга баш ийген. Чоң манаптардан да кичи манаптар болгон. Кичи манаптар бир 100 ушундай үй бүлөнү башкарган. Чоң манаптар бир 1000 үй бүлөнү башкарган. Анан ошонун баары биригип келип туруп ушу канга баш ийген да. Канга баш ийген. Аны мурун ушул чоң бий деп келишкен буга чейин, ушу 18-кылымда, 17-кылымда чоң бийге баш ийишкен деп койгон. Ошол 19-кылымда ушу манапка баш ийип калышкан да, чоң манапка. Ошону Ормон ханга баш ийген да, калган манаптар. Ушундай бир кандай десем, бир мамлекеттик институт катары
мындай бекитишкен да. Бул негизи бизди бийлер башкаргандыктан, бийлер бул ушул институт болгон да, мамлекеттик институт болгон да, бизде ар бир урунду бийлер башкарган да. Анан бейформалдуу эле ушундай элдин ичинен чыгып жана элге жаккан кишилер ушу манапат алып эле, анан элге кадыр өткөн кишилер манап болуп баштаган да. Ошону манап бий өзү баштаптыр да. Элге жөнөкөй элдерге кам көрүп, чарбачыл болуп, элдердин жашоосуна кам көрүп, ушинтип элдердин ишин калыс чечип берип, жанагындай адилеттүү чечип берип, анан элдер ага ыраазы болуп, анан элдин ичинде анын кадыр баркы арткан да. Анан элдер өздөрү эле ага келип, ушул адилет калыс кишиге келип, ушул ишимди чечип берип койгула деп ага арызданып келген, ал ошону чечип берүүгө аракет кылган. Ошону калыс менен чечкен сайын элдин арасында кадыр баркы өсө берген дагы. Анан ошону манап бий деп айтылат, Санжырада дагы айтылат, ушу манап бийди туурагандар чыккан дейт да, ошондо адилеттүү башкаруу болчу. Бул ошо кыргыз салттык, кыргыз коомунда бейформалдуу болуп түзүлгөн да, мамлекеттик институт катары эмес, бул элдин ичинде түзүлгөн. Эл өздөрү шайлаган эмес аны. Эч ким шайлаган эмес аны, бирок өзү элге кадыр өткөндүктөн эл аны өздөрү тандап алышкан да. Өздөрү шапаат сурап ага барышкан. Ал аксакалдык милдетти аткарып, жанагындай соттук милдетти аткарып чечип берип койгон да ишинчи. Анан кымгыт учурда элди жетектеп алып, душмандардан коргогон да. Анан элдин көзүндө манап отко күйбөгөн, сууга чөкпөгөн киши болуш керек болгон да. Элдин үстүндө мүшкүл иш түшкөндө элдин баары манапты караган да. Манабы жок эл кул болот деген сөз болгон да, башы жок эл кул болот деген. Элдин баары эми биз азыркыдай, биздикиндей азыркыдай коом эмес болгон, ал кезде жоокерчилик коом болгон, көчмөн болгонбуз. Анан ошол мезгилде дайым коркунучта жашап турганбыз да. Ошол мезгилде элди жетектеп, элди коргоп, өзүнүн жигиттери менен топтоп алып. Ушул жакта бир суроо пайда болуп атат да, мына сиз айтып атпайсызбы, ушундай ар бир элдин деп. Ар бир урууда бирден эле манап болуш керекпи же параллелдүү 2-3 манап болушу мүмкүн беле? Эгер андай 2-3 манап болсо, бири-биринин ордун ичинде конкуренция болуп кетиши мүмкүн беле? Эң туура суроо болду. Мен айттым ошо элдер өздөрү тандаган деп. Негизги манаптык укумдан ушул мына мен айтып кеттим жана, колониалдык мезгилдеги андан Кушнерде, алгачкы советтик изилдөөлөрдө ушу манап түрүндө, кыйыр түрүндө кезигет да. Мындай мисалы Гейер айткан, манап болуш үчүн ата тегинен бери 2-3 муун жакшы сапаттарга ээ болуш керек деген да. Анан бирок бул дагы ошо манап болгонго кандайдыр укук берсе дагы өзү начар болуп, жана элдин ишин калыс чечпей, же болбосо бир зордук зомбулук кылып, элге ушундай туура эмес мамиле кылып койсо, анда ал манап болбой калган да, эл барбай койгон өзү эле. А бул манап болбой калыптыр деген да. Манаптын сөзү анттан бийик турат деген да, белген да. Манап ант берген эмес да. Манаптын сөзү эле өзү анттан бийик турган. Манап ант берсе, анда бул уят болгон. Манаптын оозунан сөз чыкты, ат калыш керек болгон да. Муну 19-жылдын экинчи жарымында ушул колониалдык кызматкерлер муну бир атайын бир мындай адилетсиздик деп жазышкан да. Ошону Загряжский мисалы ушинтип жазган. Бул адилетсиздик, бул англис лордторуна окшошуп атышат булар деген. Англис лордтор да ант бербейт экен да. Ошого окшоштуруп жазышкан да. Бул эмнеге бул жөнөкөй букара ант берет? Ошо жөнөкөй адамдардын ант бергенден дагы булардын жөн эле айтып койгон сөзү күчтүү деп. Алар мындай биздин эми салттык коом түшүнгөн эмес да. Ушинтип адилетсиздик деп айыпташкан да манаптарды. Анан ошону манаптардын ошол кадырын, ошонусун түшүрүүгө аракет кылышкан да. Колониалдык мезгилден баштап. Ушу колониалдык мезгил жөнүндө айтып атпайсызбы? Анан
мындай айтсак болобу, манапчылык институту ошо 17-кылымдан биз толук Россия империясына кошулгучакты жашаган институт. Анан Россия империясына кошулгандан кийин болуштук жана волостной деген башка ооба башкаруу институттары пайда болду деп. ооба мен айтып кеттим жана ушул бейформал негизде түзүлгөн, кыргыздарды бийлер башкарып турган. Анан ошол бийлердин эле катарынан ушундай бир Городеков айтат, Сырдария облусунун аскердик губернатору Городеков өзүнүн жанагы китебинде мынтип түшүндүрмө берет да, ошо манап деген эмне дегенде манаптардын өздөрүнөн интервью алат. Анан айтат, манап дейт, Чыңгыз хандын үйүнөн бир да манап чыккан жок дейт. Манап деген орустун князындай дейт. Ошо кумгуут учурда мен эле жанагы айтып кеткен сөздөрдө ошо кумгуут учурда элди жетектеп, анан элдин журттан озуп чыккандар болгон да. Ошо бийлердин жөнөкөй элдин катарынан манаптар чыкпайт дейт, ошо бийлердин катарынан чыгат дейт да. Эми мындай ушундай мисалы Городеков ушундай маалыматты айтса, кээ бир башка мындай бир жагын айтып кетет да, баарын топтоштурганда баягы өзү манапчылык институтунун маңызы чыгып калат экен да. Анан биз Озеки, Санжырак булактарга салыштырганда да чыгат экен. Мисалы кээ бирде айтып кеткен, ата тегинден келаткан жакшы сапаттарга ээ болсо, анын манап болгонуна кандайдыр укук бергени менен ал калыс болбой калса манап болбой калат деп. Бул айтып атат мына Городеков, бийлердин жөнөкөй элдин катарынан манаптар чыкпайт, ошо бийлердин катарынан манап боло алат деп атат да. Манаптар бийлерден да кадырлуу адамдар дейт. Өзү Молдасан деген таластык саруудан чыккан ушу манап болгон да. Анан кимдер бар дагы дегенде Кыдыралы Нураков дейт. Кыдыралы деген ушул Нурактын баласы, Нурак болсо айтылуу Ажыбек Даткандын баласы. Үч муун манап болуп атышпайбы бул ана. Ажыбек Даткан, Нурак, анан Кыдыралы. Ушул манаптарды санап берип атат да. Журттан озуп чыккандар деп атат да, ошо кадыр бийлердин ушул арасынан. Анан эгер мындай логика салсак, экөө тең эле мындай бир нерсени айтып атат да, кээ бирде эле Городеков деле, анан мындан тышкары Шкапскийди айткан. Шкапский булар келгиндер башкармалыгынын жана келгиндер саясатынын келгиндер башкармалыгынын жетекчиси болгон. Анан булар манаптар жана келгиндер саясатына каршы болгондуктан булар манаптарга систематикалык түрдө каршы иштешкен да Шкапский. Анан ошол манап алда сураганда бир кыргыздын карыясынан сурадым дейт. Манап деген бул ким деп. Десе ал кыргыз карыя айтты дейт. Манап деген бир киши болгон дейт. Анан алар өзүнө бир жанына кишилер топтоп алып, анан элдин баарына камкор кылып, ошол эле ойду айтып атат да. Анан өзүнүн тобундагыларды коргоп, анан адилеттүү башкарган, ошол себептен анан манапчылык болуп калган деп ошол эле ойду айтып атышат да, баардыгы тең элечи. Анан негизгиси айтайын дегеним, манапчылык укумдан тукумга дайыма эле ушу укумдан тукумга улана берген эмес да. Кээ бир мындай идиректүү адамдар ушу элдин арасынан да манап болуп кетишкен да. Мисалы алсак, Тилекмат аке, Буг урусунан чыккан Тилекмат манап. Өзү Жылкайдардын жылкычынын, Бир Назарды бийдин жылкычынын баласы болгон, бирок өзүнүн ушундай бир чечендиги менен, акылы менен элдин абызын алып манап болуп кеткен да. Бирок муну ошо Бир Назар бийдин багып алганынан ушундай болуп атат да. Ушул манаптар жөнүндө азыр айтып атпайсызбы? Аттарды атап кетип атасыз. 18-кылымда, 19-кылымда азыркы китепке кирген биз билген адамдардын кимисин манап деп атай алабыз? Биздин 19-кылымга чейинкилер. Ушу мен ушу манапчылык боюнча изилдеп жүрөм. Көп окудум, көп нерселерди изилдедим. Анан мен мындай ойго келип атам. Ушу манап бийден баштап, ушу манап ал жана манапчылык кылып, таза жүрүп, өзүнүн ак сөөктүгүн көрсөтүп, маданияттуу болуп, анан манап бийде айтат санжыраларда. Бирөөгө кыйкырып орой сүйлөбөгөн дейт. Урушпаган, жаман сөз айтпаган.
өзүнүн мындай этиканы таза сактаган адам болгон дейт Манап бийдичи. Анан ошону туурагандар чыккан да ошондой калышпашка. Мен ойлоп атам ошол бийлер институту менен эле параллелдүү жашап келген да манапчылыкчы. Анан ошол Үмөт Молдонун санжырасы бар. Ошондо Үмөт Молдонун санжырасында айтылат. Сол туурусу ушу 18 кылымда солтолордон биринчи болуп ушул Кошой барып манап болду дейт. Кошой деген манап болду дейт. Солтолордон ошондой башка уруктарга тарашын айтып атат да. Сол туурусунан биринчи манап ушу Кошой болду дейт. Анан ушу бий деп айтылып, бир эле убакта манап деп айтылып, ушундай параллелдүү келген деп ойлоп атам да. Мисалы, айтылуу Төлөберди Баатыр сол туурусунан чыккан. Аны 18-кылымдын ортосунда 18 жаштагы мезгилинде, 18 жаштагы болгон, аны Эсенгул Баатыр Сарыбашынан чыккан. Абылай ханга келишим түзүү үчүн, жер бөлүштүрүү үчүн ошол баланы жиберген да. Ал бала ошо жаштайынан эле эл башкарып, ушундай манап аталган да. Андан кийин Төлөберди Баатыр өзүнүн манапчылык бийлигин ошо кийинки балдарына калтырган да. Бул жерде биз чынжырлуу манап дегенди айтып атабыз да. Ушу манапчылыктын түрлөрү бар. Ушу укумдан тукумдан өткөндөрү чынжырлуу манаптар деп аталган. Эми ошол чынжырлуу манап болгондо дагы ушул манаптын баласы дагы ошого татыктуусу болгон да. Татыктуусу манап боло алган. Мисалы, ошо Төлөберди Баатырдан кийинки анын балдары Эшкожо, Канайлар, Карбоз ушулар манап аталган. Канайдан болсо Байтик Баатыр эң эле атактуусу. Эшкожодон болсо Жаңгарач Баатыр. Жаңгарач Солтон башкарып турган баатыр болгон. 3 мундук манаптар анда Эми булар чынжырлуу да, эми булар Төлөберди андан мурун Жаман Сарт, анан жана Кошойдон бери келаткандар да буларчы. Бул сол туурусун айттык. Эми ошол эле Манап бийдин тукумдары Кыргыздын эң атактуу баатырлары болгон. Мына Манап бийден кийин Дөөлөстүн баласы Манап бийден кийин эмелер Сарсейиттер. Сарсейиттен кийин Үчкө түлкү айтылуу. Үчкөнүн тукумдарынан Маматкул бий, андан Болот бий, андан Ниязбек, андан Ормондон Үмөталы чаргындар болуп кетет. Кыргыздардын белгилүү адамдары да жалаң. Ушу Манап бийдин өзүнүн балдары, тукумдары. Үчкөдөн болсо Тынайдан Карабектен Жанта, андан Шабдан Баатыр. Булар чынжырлуу манаптар да. ушул Россия империясы бизге келгенден кийин манаптар каршы чыктыбы Россия империясына кошулууга, же алар менен бир алака түзүп кеттиби? Кимдер кандай мамиле кылды? Кайсы уруудан кайсы манаптар достошту, кайсылар каршы чыкты? Ушу 1850-1880 жылдары. Негизинен баягы биздин эми ушул манап бийлер биздин элитабыз да кыргыздардын. Булардын ушу баягы бул бүткүл дүйнөлүк процесс да, бул колониалдык басып алуу деген саясатчы. Англия деле, Франция деле, Россия империясы деле ушундай колониалдык басып алуучулук саясат жүргүзгөн. Анан бул баары бир бизди мындай биз же Англияга же Россияга баш ийип бермекпиз деп ойлойм да. Эми эгер ушундай процесс жүргөндө, анан башкарга жок болчу. Ошол себептен бирок айрым манаптар каршы чыкты. Биз баягы тарыхчы, советтик тарыхчы Жангырчиновдун эмесинен добровольное присоединение деп атпайбызбы? Же болбосо өз ыктыяры менен кошулуу. Жок, андай болгон эмес. Айрымдары каршы чыккан. Мисалы, Ормохандын баласы Үмөталы каршы чыккан. Ал өзүн ошо Ормохандан кийинки бийликти алып калуучу болуп, Кыргыз хандыгынын мураскери катары, Ормохан түзгөн Кыргыз хандыгынын мураскери катары өзүн эсептеген, өзүн хан деп эсептеген. Үмөталы иниси Чаргын экөө каршы чыккан. Тайлак Баатырдын баласы Осмон Тайлак уулу да каршы чыккан орустардын.
ошол эле учурда ар кандай баягы саясат болду да, кокондуктар менен каршылыктар болду. Мисалы Байтык Баатыр булар ошол орус бийлиги менен баягы кызматташууга түштү да. Бирок баары бир орус бийлиги алар кызматташпаса деле баары бир биз басылмакпыз да деген ойду айткым келип атат да. Алар манаптар алар кызматташпаса деле алар бизди баары бир бирөө кызматташы керек болчу алар мененчи. Кызыктар болушубуз бизге жоготуу аз болуш үчүн. Жоготуу аз болуш үчүн же бир кокондуктардан коргонуш үчүн мисалы Байтык Баатыр Рахманкул өзүнүн чыры болгон экен ортосунда. Ошо чырдын айынан анан барып Рахматулду конокко чакырып анан аны жайлап атпайбы. Анан кокондуктардан ошо өч алуусунан эл кырылып калбасын деп ушундай жагдайда ушундай Орусиянын ошо букаралыгына өтүшкөн да. Ушул жакта суроогум келип турат. Манапчылык институту баардык кыргыз урууларында тарады беле же Түндүк Кыргызстандагы уруулардын арасында пайда болгон институтпу? Негизинен манапчылык институту Кокон хандыгы ушу манапчылык институту тарап келатканда Түштүктүн Кокон хандыгынын жана экспансиясы башталбады Түштүк Кыргыздарда. Аларга жетпей калды ошол себептен. Кетмен төбөгө чейин. Талас Кетмен төбө. Анан ушул Кыргызстандын түндүгү аймактарына манапчылык тараган. Мен жана Городеков деп айтпадымбы? Ошо Городеков ошо таластык манаптардан өзү интервью алып атпайбы ошолордун өздөрүнүн айтуусунда. Бул жанагы Кыдыралы Нураков деген ошол Ажыбек таткан баласы небереси да. Саруудан чыккан манаптар да. Кетмен төбөлүк манаптар булар тың катар Рыскулбек Арзымат бийдин балдары. Рыскулбек манап, андан кийин Рыскулбектин токтогу сатылган урду атпайбы, Рыскулбектин 5 каманы деп. Ошол Рыскулбектин 5 баласы. Кетмен төбөдө саяктар, тың катар саяктарына. Бирок аларда Түштүк кыргыздарда манап болбогон менен мисалы Курманжанат Калымбек таткада дагы аталар тектүү болгон да буларда. Буларда кандайдыр бир өздөрү ошо манапчылыктын элементтери бар да буларда деле. Чынжырлуу болуп укумдан тукумга өтүп аткан. Булар дагы ушу Курманжанатка айласыздан ошол орус бийлиги менен кызматташууга барып атпайбы булар дагы. Анан Курманжанатка дагы баш ийип, анан өзүнүн автономдуу бийлигин сактап калып атат. Бирок баягы орустар басып алгандан кийинчи өзүнүн уруусун башкарганга өзүнүн бир автономдуу бийлигин сактап калып атат. Ошондой эле орустар Курманжанатка өзүнчө пенсия чегирип берип атат. Анын балдары баардыгы болуш болуп атат. Андан тышкары экономикалык жагынан дагы алып караганда ошол ар бир өткөн соода кербендерин дагы ошо алайдан өткөрүп, коркунучсуз өткөрүп турганга дагы ушу колониялык мезгилде деле салык алып турушкан мисалы. Азыр колониялык мезгилде айтып атпайсызбы Бакытбек эке? Ошо мына 1878-жылы толук Кыргызстандын аймагы Россия империясынын курамына өткөндөн кийин мурунку манаптар эмне иш кылды? Же кайра болуш болуп шайланып келиштиби? Деги эле советтор орногонго чейин алар эмне иш кылышты? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Ушул кыргыз жергеси толугу менен ошо Орусиянын курамына өткөндөн кийин биринчи кыйыр түрдө башкарган да. Чоң манаптар аркылуу мисалы Боронбай 1855-жылы орус бийлигине өткөндөн кийин Боронбай чоң манап болуп шайланган. Административдик бирдик катары Буг уруусунун административдик бирдик катары эсептештүү. Анын башына чоң манаптыкка Боронбайды башкарган, бирок ички иштерине киргизишкен эмес. Болгону Боронбай менен гана эсептешкен. Болду. Эч кандай болуш эмелерге бөлгөн эмес. Байтык Баатыр Солто уруусунун чоң манабы болгон. Жантай Сарбагыштагын чоң манабы болгон. Себеби металлы чаргындар орустарга каршы болуп нарында ат башта жүрүштү да. Анан ошентип кыйыр түрүндө башкарып турду. Бирок 1867-жылкы реформадан кийин Жети Суу Түркистандын генерал губернатору болуп түзүлдү.
Ошонун натыйжасында Сырдарья, Жети Суу облустар түзүлдү. Андан кыйыр эмес, түз башкаруу киргизди да. Прямое управление деп. Косвенный управление эмес, прямое управление, түз башкаруу киргизди. Түз башкаруу киргизгенде ошондо бул манаптар мурунку бийлигинен ажырап калды. Бул ошол колониялык бийликтин атайын жасалган реформасы да. Мурунку булар кайра көтөрүлүш чыгарбаш үчүн, кыңк этпестен баш ийдириш үчүн ушундай бир административдик аймактык түзүлүштөргө бөлгөн. Болуштарга, уездерге бөлгөн, областтар, 2 область түзүлгөн, Жети Суу, Сырдарья облусу. Анан ошол Жети Суу облусу мисалы уездерге бөлгөн, Пишпек жана Ысык көл уезди деп аталган, кийин Пржевальский уезди болуп калган. Пржевальский уезди 2 уезд түзүлгөн, анан уездер болуштуктарга бөлүнгөн. Анан орус бийлиги ошо айрым мурун орустардын саясатына каршы манаптарды такыр кызматка албагыла деген. Мисалы, ушул Ормахандын балдары такыр кызматка алынган эмес. Ошол эле мезгилде Жаңгырач бийдин балдары дагы. Анан орус бийлигине лоялдуу манаптарды башында аларды кызматка алган. Бирок аларды башында кызматка алган менен аларды да кийинчерээк кысып баштаган. Мисалы, Байтик Батырды башында болуштук башкарчы болгон, кийин аны андан алып салган. Негизгиси карьера боюнча баягы кызматтык тепкичтен эң жогорку тепкич бул уездик башчынын кичүү жардамчысына гана жете алган да манаптар. Ушундай эле болуп калган да, мына мисалы уездик башкаруучунун кичүү жардамчысы болгон. Мисалы Байтик Батыр кичүү жардамчысы болгон. Сооронбай Кудайаров, Сарбакчыдан чыккан Сооронбай Дүрдүн атасы. Дүр манаптын атасы Сооронбай, ошол экөө кичүү жардамчы болуп, ушул эң карьеранын эң бийик жеткен тепкичи болгон. Андан ары өтө алган эмес Кыргызстан. Бул кызматты да кийин жоюп салышкан. Ошондон болуштук менен чектелгенбиз. Болуштук менен. Анан 1916-жылы үркүн жүргөндө, 16-жылда окуялар болгондо элдер бир жетекчи издеп, ушундай калыс адам издеп калышы мүмкүн. Ошол учурда манаптар кайра бир чыккан учур болдубу? Деги эле үркүн менен манаптардын байланышы кандай? Негизи мындай болду да. Орус бийлиги ошентип манаптардын бийлигин мындай мисалы Шабдандын эч кандай бир кызматка отурган эмес да, Шабдан манап. Эч кандай бийликке отурган эмес. Аны ошо ага болбосо дагы анын таасири абдан чоң болгон да. Ал жөнөкөй эле орус кыргыздардын арасында чырларды чечип койгон. Ошол себептен Шабдан көп тийише алышкан эмес да, бул чырларды басып эметип коет. Анан бирок аябай сөзү өтүмдүү болгон. Аны бүт кара кыргыздар угат дейт. Пишпек уездинде бүт кара кыргыздар Шабданды угат дейт. 100 000 киши угат дейт. Анан ошондон корккон да бул манапты акырындап буларды беделин түшүрүш керек болгон. Анан манаптарды жоопко тартып баштаган. Манаптар дагы бийлигинен ажырап калбаш үчүн жанагынтип болуштукка умтулуп баштаган. Мурун элге кадыр өтүп келип өздөрү манап болушса, элге кадыр өткөндөр мындай мурунку эми болуштукка мындай бийлигин жоготуп калбаш үчүн болуш болуп башташкан да. Анан орус бийлиги аларды да болуш кылбай да баштаган да. Анан ошол себептен бул манаптар өздөрүнүн бийлигин жоготуп койбош үчүн орустар менен баягындай жана коррупционный иштер да башталган да. Мисалы элдик сотторду ээлеп алып адилетсиздик башталган. Мисалы манаптардын бул экинчи жагы да, мындай манапчылык этикадан тая башташкан да. Кыргыздардын салттык коому өзгөрүүгө дуушар болгон да, ошо 19-жылдын экинчи жарымынан баштап, орустар келгенден баштап. Ошонун айынан манапчылык дагы өзүнүн этикасынан тайып баштаган. Калыссыздык, адилетсиздик башталган. Манаптар эми мурункудай жоокерчилик заманда алар байлык топтогон эмес да. Анан эмне кылыш керек болгон? Анан байлык топтоп башташкан булар. Ошол себептен бай, анан манап деп ушундай сөздөр башталган да. Булар бай болуп, кээ бирлери көпөс болуп баштаган. Мисалы Өзбек Бошкой бул өнөр жайчу көпөс болуп кеткен.
Булар баягы мурунку ушул этикалык салтынан тайып баштаган да. Анан өзүнүн бийлигинен элди бийлигине баш ийип туруш үчүн жанагы элдик сотторду, бийлерди башкаруучулардын өздөрүнүн күчү менен ошентип алып баштаган да. Анан элдин көзүнө манапчылык элди эзүүчү катары көрүнүп баштаган да. Адилетсиздик, калыстык башталган. Сиз айтып аткан бай манап эзүүчү тап катары көрсөтүү бул совет доорунун идеологиясында жазылып калган тарыхнамадан эле калып калган бир нарратив эмеспи? Аларды жаман көрсөтүү. Бул мындай болгондо манаптын баары тең эле антип жанагындай болуп кеткен эмес да. Араларында өзүнүн эли да ойлогон, анан орус бийлиги менен да кызматташып ортомчу болгон, мисалы Шабдан Баатыр, Дөрүс Оромай уулу деген болгон, Чоко Манап болгон ак башыда, Кайры уулу Чоко Манап. Булар ошо элди да ойлоп, анан орус бийлиги менен да кызматташып, булар өздөрүнүн манапчылык адатын сактап турган да. Мисалы Шабдан өзүнүн айткан, мен эски манапчылыктын акыркы өкүлүмүн деген. Менден кийин манапчылык жок болот деген да. Шабдандын чоң кеминге өзү кыргыз боз үйүн тиктирип коюп, ичин укмуштуудай жазалалап коюп, эң кооз боз үй Шабдан болгон дейт. Ошол жерге элди кабыл алган. Манапчылыктын этикасында ошо боз үй дагы мындай таза, тыккан, мал жолотпош керек болгон, ал ичи жасалганга кандайдыр маданияттын көзгүсү болуш керек болгон да. Булар маданиятты алып жүрүүчүлөр болгон да, манаптар. Ошол жерде элдерди кабыл алган дейт. Таңдан кечке эл кабыл алган дейт. Ошолорго Баатыр бул ишин чечип берип койчу деп келе берген дейт. Тартууларды алып келген дейт. Ошо тартууларды кайра эле элге бере берген дейт. Мындай айкөл болуш керек болгон да, манап болгондон кийин айкөл болуш керек болгон. Ошол жерде чал кемпирлер, жетим жесирлер тамак ичкен дейт ошол жерге. Ошолорго алып барып тамак берип баккан дейт ошолорду. Ушул манапчылыктын акыркы үлгүсү ушу Шабдан Баатыр да. Элдин ишин калыс чечип берген дейт. Өзү аябай жөнөкөй адам болгон дейт. Алдынан чыккан ким болобу, жөнөкөйбү, карыябы, эмеби, атынан түшүп келип салам берип, эмне жумушуңуздар бар деп сураган дейт. Эгер бир жумуштаса ошону чечип берүүгө аракет кылган дейт. Эч качан кый өтпөгөн дейт. Ошол себептен эл дагы сыйлап аны. Эл дагы ушу Шабдандын айткан бир айткан эки кылган эмес дейт. Муну ушу орус бийлиги көрө алган эмес да. Көрө албай анан Шабдандын жана балдарын соттоп баштаган, жерин бербей койгон, бир жер бекитип бергиле мага десе, кайра Шабдан өлгөндөн кийин ал жерди тартып алган өзүнө. Ушинтип баштаганда мен айтпадым жана түз башкаруу киришкен деп. Ошондо манап бийлигин ажыраган манаптар колониялык бийликке каршылык көрсөтүп баштаган. Шабдандын балдары мисалы Мөкүш, Самидин, ушулар Исамидин, Самидин. Булар кантипи эле орус бийлигине абдан нааразы болуп баштаган. Себеби Шабдандан кийин да жерлерди алып салды. Булар дагы Шабдандай манаптын болушун каалашкан эмес да орустар. Ошол себептен мындай манаптар чыгарбаш керек. Алар кысып баштаган. Ошол себептен анан биздин салттуу элитанын көпчүлүгү жана келгиндер саясатына да жерди алдырганына байланыштуу, мал багууга жайыттар калбай баштагандан эл кыйналып баштагандыктан көпчүлүк ушул салттуу элита манаптардын көпчүлүгү эле ошо орус бийлигине нааразы болушкан. Ошол келип туруп 1916 көтөрүлүшкө жеткен да. Ошол эле себеби мисалы эгер биз манаптарды таптакыр эле бир жактуу каралап салсак, анда эл анда ээрчибей калмак да. 16 жыл көтөрүлүштө эл ээрчип атпайбы? Кайра эле ошо элди мобилизациялап чыгып атпайбы? Манаптардын күчү ушунда да, элди мобилизациялап, элди жетектеп алып кайра чыгып атат да. Ушул колониялык мезгилде манапчылыкка эки мүнөздүү десек болот да. Бир жагы жана салттан тайгандык. Бул жана орустар келип жана антип колониялык саясатын күчөтүп жана манапчылык, мисалы таоизм ачык эле айтып атат. Бишкек уездинин башчысы 1891-9 жылдары башкарган. Ушул айтып атат, манаптарга систематикалык каршы күрөш жүргүзүп атабыз. Мен эле башкарган 3 жылда 92 манапты жоопко тарттым деп атат. 132 иш козгодум деп атат. Бул кыргыздарга түшүндүрүш керек деп атат. Букара кыргыздарга түшүндүрүш керек дейт. Бул деле кара кыргыз манапты. Өкмөткө тең эле бирдей эле укуктасыңар. Сен эмнеге буга каршы чыкпайсың? Арыз жаз деп жаздырдым деп атат. Бири-бирине да курган да.
Бакытбек ошондо манаптарды тазалоо процесси бул ошо 1900-жылдары эле башталган. Анан сиз айтып кетпедизби жана бир күндө Дүр же Алматы айылынын балдары, кайбылдалар чыккандан кийин тарыхтан карасак ушу аларды 18 17 жылдары совет бийлиги деп айтпайбыз эми большевиктер бийликке келгенден кийин деле аларды тазалоо процесси улана берген да. Анан андан ары карасак мына 1920-жылдан вот 50-жылдарга чейин алардын урпактарын дагы тазалоо процесси жүрдү деп айтсак болобу? Мисалы үчүн жана сиз Жаңгарач жөнүндө айтып атабыз. Мен ушу Украинадагы кулакка тартылгандардын арасында Сатаркул Жаңгарачевди ошо Пен Манаптын урпагы болгон мурунку кулак деп аны дагы атууга кетирип атат да. Аларды тазалоо 50-жылдарга чейин уланды деп айтсак жаңылышпайбызбы? Туура эле ушул негизги манаптарга каршы күрөш колониялык Орусияга кыргыздар өткөндөн баштап эле башталган. 1867-жылдан баштап эле ушул үмөталы чаргындарды бийликке албай кыргыздардын жанагы өздөрүнүн бийлигинен айырылып атышпайбы? Ошондон баштап эле келген дагы анан ошо бийлигин алып калбаш үчүн манаптар жанталашып жанагы элдик сотторду алып өзүнүн этикалык жанагы эмесине тайып баштап өзүнө каршы чыккан жанагы элдерди жанагындай бул урууга шектелди деп жанагындай жалган эме менен жалаа менен соттотуп жатышпайбы кээ бир манаптарчы. Анан ошол эле мезгилде манаптардын ошо этикадан тайгандары дагы жанагы орус бийлиги менен жакшы болуп алып элдерге салыкты салып өзү мындай элдерге зомбулук аткаминерлер пайда болуп атпайбы? Болуштар, аткаминерлер булар пайда болуп атпайбы? Жаңы институттарчы, ошо жаңы болуштар, ошолор старшиналар дейт, айылдык старшиналар, ошолор баары тең ошол баягы мурунку жанагы Калыгул Байыл, Арстанбек Буйлашов ушулар ырдап атпайбы? Байыркадан барк кетти, каадан ускан нарк кетти деп. Элиңди санап алды, жериңди ченеп алды деп атпайбы? Ошонун баарын эркин жүргөн кыргыздын баары ошентип кысылып бир эмеге түшкөндөн кийин жанагындай салттуу башкаруудан тайып атышпайбы? Манаптардын бир жагы ошентип тайып атат. Анан жанагы шабдан эмелер булар акыркы ошо манапчылыкты сактап калгандар болуп атат да. Анан мен айтайын дегеним колониялык мезгилдеги саясат, ошол мезгилдеги саясат манаптарды толугу менен баягы жок кылуудан корккон да. Толугу менен жок кылуудан корккон. Мисалы шабданга тийсе 100 000 кыргыз чыгат деп атпайбы? Ошол себептен бул манаптарды эмеге коюп, улам кайра бирөөсүн алып бирөөсүн коюп ошентип булар менен ойношуп келген да. Анан ошол ошентип келгенде 16 жылга көтөрүлүш чыгып атпайбы ошонун айынан? Манаптар нааразылык туудуруп. Анан ушул эле саясатты совет бийлиги кайталагысы келген эмес да. Булар баары бир элди жетектеп каршы чыгат деген ой менен эле баарын таптакыр жок кылыш керек болгон да. Бул жерде жанагы этикалык каада салттан тайып жана коллаборант болуп кеткен манаптардын алар дагы репрессия кеткен, ошон үчүн адилеттүүлүк менен жүргөн элге кадыр өткөн дагы адамдар да кадырлууладан баары тең репрессия болуп кеткен. Ылгак эмес да. Кыргыз элинин каймактарын баардыгын эле чогуу эле репрессиялап салган да. Ошо 50-жылдарга чейин шабдандын балдары. Андан кийин баарын репрессиялады, бирок ошол эле манаптын балдары бирок Кара Кыргыз автономия болуусун түзгөнгө да жардам берди да. Ошолордун аталары болду да. Мисалы Жусуп Абдрахманов манаптын тукуму болгон, Абдыкерим Сыдыков Өзбек Бошкоевдун небереси болгон, Иманалы Айдарбеков күн тууда манаптардан болгон, Төрөкул Жанузаков мына Байсейиттин тукумунан болгон. Эме Бошкой Байсейит да, бул Байтык Батырдын агаларынан. Ушул манаптын балдары эле кайра келип ошо Кара Кыргыз автономия облусун түзүп атышпайбы? Калган манаптарды болсо ошентип репрессиялап атат. Буларды толугу менен жок кылган да. Мисалы даже керек болсо ушу манаптардан чыккан мындай маданияттын жанагы комузчу акындарды дагы талкуулашкан да. Мисалы манаптардан Сейилхан деген Ормонхандын баласы чоң комузчу болуптур.
Анан анын баласы Муса, чоң Муса деп койчу экен. Муса дагы чоң комузчу болуп, андан алардын күүлөрү баягы Манаптын баласы деп жазылбай калган да. Анан ошол Сейилкандын небере чөбөрөлөрүнөн эме башка фамилия менен жазылып кеткен Мелис Убукеев болуп атпайбы, кино режиссеру. Манаптардан бир гана ушундай саясий жанагындай башкаруучулар эмелер чыккан эмес, маданий ишмерлер да чыккан да. Мисалы Калыгул Байуулуну айтсак болот. Манап болгон өзү, бирок ошо коомдун моралдык ориентирин көрсөтүп турган да. Орус алат жериңди деп Ормонханга кеңеш айтып атпайбы? Орус алат жериңди, Ормон баарың келет, заман бузулат деп айтып атат да. Арыстанбек Буйлашул бул да Манаптын тукумунан болгон, Буйлаш деген. Жашында эле 15 жашында эле комуз чертип ушу Кокон хандыгынан өзүнүн атасын жана башка манаптарды комуз чертип сактап калган дейт. Анан Алымбек Датканын жанында комуз черткен дейт шакты бир жылдай. 15 жашында эле. Анан ошол келип Арыстанбек Буйлашул да ырдатпай жанагындай. Байыркыдан барып кетти, кааданышкан нарып кетти. Үңү сары көзү орус келет дечү эле. Анан баардык жерибизди алды, менин баарын алды. Мурункудай жашы болбой калды деп бул дагы айтып атпайбы мына. Манаптардан чыккан. Анын улантуучусу эми булар мындай этне интеллигенциянын өкүлдөрү да, булар карап турсаңар, мындай көчмөндөрдүн өзүнчө бир өзгөчө бир этне интеллигенциянын өкүлдөрү да. Эми мындан кийин Молдокулуч мына. Молдокулуч Шамыркан, ол Төлөгелдинин Шамыркан баласынан чоң агартуучу болгон. Зилзала деген, Зарзаман деген элдин арасына тарап кеткен, аябай Гуглга көчүрүп алып окушуптур. Зарзаман, Зилзала дегени басылып чыккан, кысса Зилзала деген. Булар ошол Арыстанбек Калыгулдар ошол колониялык бийликтин келерин айтса, ушул заман бузулаган Калыгул Байбул айтса, ошондо сактангыла салт, каада салт наркыңар сактагыла деп айтса, Арыстанбек Буйлашулдун мезгилинде болсо бузулган мезгилин айтат да. Эми Молдокулуч болсо ошолордун улантуучусу болуп атпайбы? Булар биз эми колониялык эмени алдык, ушулардын Европанын жакшы жактарын алып туруп, биз билим алып, ушундан колониялык көз карандылыктан чыгып кетебиз деп ойлогон да. Молдокулуч билим алабыз деп билимге умтулган, агартуучу болгон бул. Эми дагы бир анын эле эмеси тууганы Осмоналы Сыдыгулу. Бул дагы Төрөгелдин балдарынан болгон. Кыдыктын баласы Осмон. Бул тарыхчы, агартуучу. Санжыра бардык кыргыздын тарыхын илимий негизге түшүрүп берген киши да, бул баштоочусу. Бул дагы абдан жана элди агартканга аракет кылганы далилдеттин. Караңгылыктан чыгалы деп айткан да. Азыр ушул билим жөнүндө айтып атпайсызбы? Бизде ушундай көңүл кылганбыз го, биз биринчи гезит Эркин Тоо Советтору бизге сабаттуулукту алып келди депчи. Демек, Манапчылык институту деле ошол учурда медреселерди ачып, балдарды билим алсын деген бир демилгелерди көтөргөн, ошентип айтсак жаңылышпайбыз, туурабы? Ооба. Мен айтып атпаймынбы, ошо коомдун ушу руханий эволюциясын көрсөткөн ушул манаптардан чыккан ушу Калыгул Арыстанбек, Молдокулуч, Осмоналы Сыдыгулу, аны да уланткан манаптардан чыккан советтик бийликтин кызыл кыртында көргөндөр булар Казыбек Мамбетемин уулу, Богачы Жакбек уулу. Булардын өмүр таржымалын окусаңыздар, ошол манаптардын жанагы руханий эволюциясын көрсөтөт да булар. Өз мезгилиндеги эле ырдагандар, бирок ошол мезгилдеги моралдык баалуулуктарды, кыргыздын эркиндигин ырдашкан ушундай. Мен айтып кеткен колониялык мезгилде ырдашса Молдокулучтар, тигилер советтик мезгилдеги жанагындай кыйноону ырдашкан да. Манап бийлигинин, манаптардын таптакыр жок болуп кетишин. Казыбек манаптар. Тиги сиз айтып аткан ошол эле колониялык мезгилде манаптар эл чокунуп кетпесин деп, эл орусташып кетпесин деп, биз мусулмандык негизде медреселерди ачалы, элди окуталы деп айтып баштаган да. Муну биринчи ушу Шабдан Баатыр, Талызин Пишпек уездинин начальниги, башчысы Шабданга кайрылып мектеп ачалы дегенде, Шабдан
мага түз айтты дейт. Эгер мектеп ачсаңар мечиттен ачалы деп. Өздөрүнүн эне тилинде ушу мусулмандык эмени беребиз деп. Ушул аңгычакты жадидизм кыймылы чыгып калды. Татар молдолор чакырып келип, ар бир манап ушу өзүнүн жеринде мектептерди ачып баштаган. Элди агартып баштаган да. Булар элди агартыш керек деп ойлошкон. Болгондо да бекер окутушкан ошол. Манаптарды жамандап атпайбызбы? Бекер окутушкан. Мына Шабдан Батыр Тарсууда чоң кеминде 200 баланы бекер окуткан. Дүрүс Оронбай уулу мына Сайлык деген мектебин түзгөн. Чолпонкул Тыналиев. Бул мезгилдеги манаптар өздөрү да сабаттуу болгон. Чокон манап мисалы өзү сабаттуу болгон. Чолпонкул Тыналиев сол тобдон чыккан. Бул сабаттуу болгон. Дүрүс Оронбаев орусча билген. Баары тең мектеп ачкан да. Совет мезгилинде алгачкы мезгилинде керек болсо Богочу Жакыпбек уулу да мектеп ачкан. Булардын баары ушу коомду баягы моралдык жагын багыттап көрсөтүп турушкан да. Манаптар бул кандайдыр бир деңгээлде этноинтеллигенция болгон. Көчмөндөрдүн бир өзгөчө бир этноинтеллигенциясын түзүшкөн да. Булар ошол буга чейин эле манаптар кыргыз элин ушу руханий жактан камкордукка алып келишкен да. Мисалы орустар келгенге чейин эле, Россия империясы келгенге чейин эле ырчыларды, чоорчуларды баарына камкордук кылып, чогултуп ошол андан ары муундан муунга калышына шарт түзүп беришкен да. Мисалы манасчыларды өз жанына манасты айттырышып, анан манаптар ошо манас атанын ошо образынан 40 жигитти жанына жыйышып, мисалы Шабдан Батыр 40 жигит жыйган. Ушунун идеологиялык жактан пайдаланышкан да ушуларды. Өздөрүнүн санжараларын жастырып, бардык ошо руханий жакка камкордук кылып, анан өздөрү мечиттерди салышып кийин колониялык мезгилде. Ар бир манаптын өзүнчө мечиттерди салышкан. Бактбек эке, бул акыркы суроом болсун. Жана сиз эфирге чейин деле айтып кетпедиңизби, булар манаптар ушунчалык элдерге кылыс көрүнгөн, эгер бир нерсени бузса, аларды азыр биз чала молдо деп айтып коебуз го, ошол сыяктуу чала манап деп мындай осуждение да кылган депчи. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Негизги таза манапчылыктын этикети болгон. Манапчылыктын этикетинде таза жарашыктуу кийиниш керек болгон. Анын алдында бир аргымак болгон. Анан мырза деп айтышкан да. Анан өзүнүн ушул булар жана адат жазылбаган, жазуу түрүндө жок болчу да бизде адат укугу, салттуу укук, адат укугу. Ошону өзү институтунда сактап жүргөн да. Ошону менен адат укугу менен чечкен. Ошол кийинки муундарга да ошол адатты өткөрүп берген буларчы манаптар. Адатты. Кыргыздардын да ошол мыйзам. Анан булар сырткы келбетинен ошондой жарашыктуу таза кийимдерди кийип, анан дайыма ошондой мырзалык деңгээлди карманган да. Анан булар мисалы мынтип айтылат булактарда, манап жыртык кара үйү болсо дагы бутун учкаштырып төбөсүн колуна коюп жатат дейт. Сырттан киши келсе кабагын бүркөй, кабагын ачып тосо болот дейт. Барга көппөй, жокко чөкпөй жугумарт келет дейт. Бул ушу ак сөбүктүктүн белгиси да. Ушундай этикетке ээ болушкан да. Тамак жегендин өзүнүн этикети болгон. Көп жеген эмес тамакты. Тамактын алдында жанагындай өзүнүн эрежелерин сактап, колду жууп, сүлгүгө арчып, анан тамак жешкен. Мисалы меймандостук, коноктосуу маданияты болгон манаптарда. Булар ушул кыргыздардын ушу маданиятын алып жүрүүчүлөр болгон да ушу. Мисалы Жантай, Шабдандын атасы Жантай манапты айтат, мырза деп элдер айтышчу. Жантай мырза дешчү. Эмне себептен мырза деген? Себеби үйүнө келген ар бир адам үйүнөн дасторкон жыйылчу эмес дейт. Үйүнө келген ар бир адам кадырлуу адам болобу, жолоочу болобу, кандай болобу, ошол адамдар кирип, тамак ичип, сый урматка ээ болуп анан кеткен дейт. Бул ошон мырзалык деңгээл болгон. Анан өздөрүнүн ушундай жанагындай сөздү да сүйлөгөндө ар бир сөзү ант болгон да булар. Айтылдыбы, атылган ок болгон. Манап айттыбы, аткарылыш керек болгон да. Өзүнүн этикасы болгон. Эгер айтып туруп аткарбай койсо, анда ал манап болбой калган да. Мисалы эмеде айтылат,
жаңы келгенде мен жана айттым жаңы келгенде манаптар ант бербегенден баш тартышкан орус бийлигине кызмат кылганда. Биз ант бербей эле мындай кылабыз деп орус ушул Шүпек уездин эме башчылары булар ант бердирген да атайын. Анан элдер манап ант бергенде болбойт деп ушундай бир нерселер пайда болгон да. Анан манаптар байлык топтогуш керек болгон. Сөзсүз элге камкордук кылыш керек болгон. Өзүнө тартуулар келген аны элге берип койгон да кайра. Мисалы Шабдан да айтат ошондо. Сөзсүз Шабданга келген киши кур чыккан эмес дейт. Эмне сурап келсе ошону бергем дейт. Элдер баягы менин ишимди калыс чечип берип койдуң, баатыр алып коюңуз деп тартууларды ыраазы болуп алып келип берген. Кайра ошолорду эле элге берип койгон да. Ушул манапчылыктын этикасы. Анан чала манап деген дагы түрү бар. Ал чала манап деп Эсенгул баатырдын кичүү аялынын Каз деген аялынан тарагандарды чала манап деп коюптур. Алар жанагы манапчылык этиканы толук кармагандыктан чала манап деп коюштур да. Санжараларда жанагындай тамак ичип атып, мисалы сүлгүсү жок болуп калыптыр деп анан ошондон тамашалап булар элдер тамак ичип колун аччы сүлгүсү жок экен, ошол себептен анан булар чала манап турбай сүлгүсү жок экен толук карманбагандыктан этиканы ошол себептен булар чала манап экен деп анан чала манап болуп айтылып калган да. Анан чала манап, чынжырлуу манап, кичи манап деген ушундай түрлөрү болгон да манапчылыктын. Ушул манапчылык ошол өзгөрүп отуруп ушу салттык эмес бузулуп колониялык мезгилде анан акыркы ушу совет бийлиги менен анан жок болду да. Биздин ошол биздин бир интеллектуалдык катмарыбыз болгон булар манаптарчы. Элдин аң сезиминен. Булар кандайдыр бир ушул элдин аң сезимин алып жүрүүчүлөр болгон. Бул жана батыштагы түшүнүккө эле интеллигенцияга эле окшош кетет да. Булар бир гана айырмасы ушу билимдүү жазганды билгендер интеллигент деп айтылат го. Булар ошо көчмөнчүлүк маданияттын көчмөндөрдүн өзгөчө бир этноинтеллигенциясы десек болот да. Булар дайыма ошо коомдун ушу моралдык жактан руханий маданий жактан жетектеп турган да бул манаптар. Чоң рахмат Бактыбек. Жакында буюрса китебиңиз чыкса, манапчылык институту жөнүндө мындан дагы көп маалыматтарды алабыз деп ишенебиз. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде бүгүн Эсимде подкастында тарыхчы, тарых илимдер академиясынын тарых институтунун улук илимий кызматкери Бакыт Султаналиев болду. Сизге ийгилик, чыгармачылык ийгилик. Чакыруубузду кабыл алып келип бергениңиз үчүн дагы бир жолу ыраазычылык. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, эмки подкастта көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.